Илгертен балдарды жугуштуу оорулардан сактоо максатында эмдөөлөр жүргүзүлүп келет. Бирок эмдетүү балдарды ооруга чалдыктырат деп вакцинанын курамына шектүү карап, баш тарткандар да жок эмес. Ошол эле учурда эмдөө пайдалуу деп ушул вакциналарды алгандар дагы бар десем болот. Чындыгында эле эмдетүү бул зыянбы же болбосо тескерисинче пайдабы? Бүгүнкү чыгарылышыбызда айтылат. Саламатсыздарбы? Элдик каналда Ден соолук программасы. Аны мен Сейит Амираев алып барам. Ардактуу көрүүчүлөр, дал ушул тема боюнча эгерде сиздерде кандайдыр бир суроолор болсо, сөзсүз түрдө байланышка чыксаңыздар болот. Байланыш үчүн телефондор 032 22 код аркылуу 557 32 жана ошондой эле WhatsApp номери дагы иштейт. 0508 87 88 97 номер. Анда сиздердин жана биздин суроолорго жооп берүү үчүн студиябызга келген конокторду мен сиздерге тааныштырсам. Булбул Уметова Ош шаардык ооруларды алдын алуу боюнча мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун башкы иммунологу. Саламатсызбы. Жана ошондой эле кийинки коногубуз Ажар Темирбердиева, Ош шаардык клиникалык ооруканасынын балдардын жугуштуу оорулар стационарынын 4-бөлүмүнүн башчысы. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келипсиздер. Алгачкы суроо, эң алгач эмдөөнүн өзгөчө маанилүүлүгү. Деги эле вакцина организмге кирген соң кандайча иштеп, анан жугуштуу оорулардан коргойт, ушул боюнча айтып берсеңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу студия, урматтуу көрүүчүлөр, телекөрүүчүлөр. Бүгүнкү күндө өзүңүздөргө белгилүү эмдөөдө чоң бир мааниге ээ болуп турат. Бүгүнкү күндө бизде Салык сактоо министрлигинин акыркы ушу 1131 буйругунун негизинде 12 аба аркылуу жугуучу инфекцияга каршы эмдөөлөр жүргүзүлүп жатат. Ошо ар бир вакцинаны мен айтып кетчү болсом, атын атап. Биринчи эле ушу баягы төрө түрүндө төрөлгөн балдарга туберкулез БЦЖ инфекциясы менен эмдөөлөр жүргүзүлөт. Ошондой эле гепатиттин Б түрүндө эмдөө жүргүзүлөт. Ошондой эле кийинки 2 айында, 2,5 айында, 2 айында, 3,5 айында, 5 айында да эмдөө иштери жүргүзүлөт. 1 жашында, 6 жашында, 11 жашында, ошондой эле кийинкиде 16 жаш, 26, 36, 46, 56 жашта эмдөө иштери жүргүзүлөт. Бүгүнкү күндө ошо 11 инфекцияны атын атап кетчү болсом, башта айткандай эле кургак учукка каршы, гепатиттин Б түрүнө каршы, көк чөтөргө каршы, кептөөргө каршы, кызамык, кызылчага, тепме оорусуна каршы, ошондой тырышма оорусуна каршы, пневмокок, пневмонияга каршы эмдөөлөр жүргүзүлөт, шал оорусуна каршы эмдөөлөр, ошондой эле акыркы мына жылдын башынан бери ротавирус инфекциясына каршы да эмдөөлөр жүргүзүлүп жатат. Жакшы. Организмге киргенден кийин кандай кызмат аткарат? Кантип ушул вакцина иштей баштайт, ушул боюнча? Негизги эле баягы организмге прививка жасаган мезгилде сырттан башка бир чужеродный, инородный тело кирип атат организмге. Бул составы айтып кетчү болсом, бул баягы вакцина бул өзүңүздөргө белгилүү биологиялык препарат болуп эсептелет. Анын составында негизги эле компоненттер бул алсыздандырылган бактериялар жана вирустар болуп эсептелет. Ошондой эле ушу кирген бактерия менен вирустарды колдоп бузулбай туруш үчүн ошондой эле көмөкчү заттар болуп бар. Ичинде бул адъюванттар, консерванттар, ошондой эле антибиотиктер болуп эсептелет. Ушул нерселер баягы адамдын денесине киргенде баягы өзгөрүүлөр боло баштайт. Бир аз дене табы көтөрүлөт балада. Ошондой эле 2-3 күн баягы беспокойство болот. 2-3 күндөн кийин ушул нерселердин баары өтүп кеткенден кийин баланын денесинде ошол берилген баягы прививкага каршы, кайсы ооруга каршы эмдөө жасалса, ошого каршы иммунитет пайда болот. Жакшы, Ажар айым, сиз ушул дарыгер катары эмне деп жооп берет элеңиз? Чындыгында эле эмдөө бул пайдалуу балалар үчүн? Саламатсыздарбы? Эмдөө өтө пайдалуу. Ушу телеберүүдөн пайдаланып, ата-энелерге да кайрылып кетет элем. Себеби азыркы учурда көбүнчө ата-энелер албай, мигранттар көбөйүп, баягы календардык негизинде алынбай калып атат.
алыныш керек, себеби азыр аркылча оорулар көбөйүп атат, өтө жугуштуу. Ошодон алдын алып сактайт балдардычы. Себеби бул көбүнчө баягы бул ботойдун айтып кеткендей эле, бул эмдөө берген малда балага баягы бул чужеродный организм, чужеродный тело келет дагы, ошого организм күрөшүп, ошол убакта баланын дене табы көтөрүлөт, бала тынчсызданат. Ошол маалда ата-энелер жакшы түшүнбөй эле бул уже балдарга реакция берип атат деп баягындай болуп ата-энелер капсызданат да. Ошонун негизинде көбүнчө баягы албай калган отказниктер көбөйүп атат. Бул бериш керек, сөзсүз түрдө берилет, ал бирок өтүп кетет. Жакшы. Мына ушундай организмге киргенден кийин реакция болот деп айтып калдыңыздар да, ошол учурда ата-энелер эмне кылыш керек? Эмне кылып ошол баласына жардам бериш керек, ушул боюнча айтсаңыз. Негизи эле эмдөө алгандан кийин ушундай бир организмде өзгөрүштөр пайда болот. Негизи ата-эне балага көбүрөөк суюктуктарды берип, баягы көкүрөк менен эмгисе көбүрөөк эмизип, баланычы таза абада эс алдырып, ушундай эле жолдорду жүргүзсө болот. Анан баягы бутуна көбүнчө санына саябыз, ошол жери бир аз кызарганда эч нерсе бир материалды ысытып баспаштын кереги жок, эч кандай дагы башка бир нерселерди кылыштын кереги жок. 1-2 күн баланы жуунтпай, ошон үчүн баягы эмдөөнүн алдынан келгенде баланы сөзсүз жуунтуп, тарантып, таза кылып эмдөөгө алып келиш керек да. Эмдөөдөн кийин баланы 1-2 күн баягы жуунтпастан кичине кармашыбыз керек. Ошондой эле баягы температура көтөрүлгөндө ошол жерде баягы үй бүлөлүк дарыгерлер, врачтар сөзсүз эле айтат, парацетамолду бериңиздер деп, анын өлчөмүн өздөрү айтып деп, сөзсүз ошол көрсөтмөлөрдү берет. Жакшы. Негизинен мына ушул календарды айтып келдиңиз да, ушул календар боюнча сөзсүз түрдө калтырбай алыш керек эгерде мисалы эмдөөнүн жакшы таасири болуш үчүн. Анан карантин болду, азыркы кырдаал пандемия учуру, бул учурда кандай болуп атат, кандай жүрүп жатат эмдөө, ушул боюнча айтсаңыз. Негизги эле өзүңүздөргө белгилүү азыр баягы ковид оорусу жүрүп атат. Бул деген оору январь айынын этегинде башталган. Негизи республикада, дүйнө жүзүндөчү. Анан кийин карантин башталды, өзүңүздөр билесиздер. Карантин учурунда биз баягы саламаттык сактоо баягы министрлиги тарабынан өзүбүзгө бир атайын кат жөнөтүлүп, каттын негизинде апрель-май ичинде карантин учурунда бизде эмдөөлөр токтотулуп турду. Чынында эле эмдөөлөр жүргүзбөдү. Кайра майдын этегинде мына карантин токтоп, элдин жашоо бир аз жакшыргандан кийин кайра 312 буйруктун негизинде кайра эмдөө иштери башталды. Бул учурда баягы өзгөчөлүгү, азыркы ковид учурундагы эмдөөлөрдүн өзгөчөлүгү, биз баягы зонага бөлүп алганбыз. Баягы ССМдерде, поликлиникалардачы, баягы жашыл зона, кызыл зона кылыпчы. Жашыл зонага көбүнчө баягы оорубаган, дени сак балдар кирет, ошондой эле эмдөө алган балдар ошол тараптан кирет. Ошондой эле дагы бир өзгөчөлүгү, азыр биз эмдөөгө электронный баягы запись менен жазылып, ата-энелер электронный запись менен жазылып, телефон аркылуу гана кабар берилип, ортодогу дистанцияны сактап гана эмдөөлөр жүргүзүлүп жатат. Жакшы, айтсаңыздар, ушул баш тарткандар да бар деп айтып калдыңыздар да. Эмне себептен баш тартып атат көбүнесе, анан аларга түшүндүрүү иштерин дарыгерлер, ушул иммунологдор жүргүзүп келесиздерби? Сизден баштасак, Ажарай. Жакшы суроо болду. Себеби баягы эменин эмдөөнүн, вакцинанын составын ар элдер аркыча эмелерди баягы версиялар чыгарып алышкан дагы ошонун негизинде бул болбойт экен деп ушундайларды элдер таратып эле ошонун негизинде көбүнчө баш тартып атат. Анан экинчи себептер бул баягы мигранттар. Көбүнчө ата-энелер Россияга кетип калып, баягы тайнесинин үйүндө, чоң атасынын үйүндө болуп, баягы өзүнүн участкасында көзөмөлдө болбой калып, ал жакта бул жакта болуп калып, ошонун негизинде көбүнчө алынбай калып атат. Ошол эки себептер болуп атат. Дагы бир себеби ата-энелер бүгүнкү күндө ушундай түшүнүк бар да, вакцинаны бекер берип жатат. Значит, жөн бербей атат, бекер. Балама бир зыян болуп калабы деген бир коркунуч туулат. Экинчиден баягы составына беспокойство, баягы мусулман мамлекети үчүн бизде көбүнчө аз билиңиздер, диниге баягы берилип кеткендер көп. Алар баягы чочконун майы бар деген бир баягы сөздөр болот эл арасындачы. Бирок ушуларга мен жооп айтмакмын да. Бизге келген ар бир вакцина Кыргыз мамлекетине, ушул эле вакцинаны Европа мамлекеттери дагы, ошол эле ушу баягы мусулман мамлекеттеринде дагы, ушул эле өлкөлөрүндө деле ушул эле бизге келген вакцинаны иштетишет.
Ошол эле вакцина бизге келгенде сөзсүз текшерилген сертификаттан өткөн вакциналар келет. Ошондон сырткары бизге келгенден кийин дагы бир сыйра баягы бизде департамент лекарственное обеспечение баягы департаментинен дагы бир жолу тастыкталып, баягы балдарыбызга зыяндуулугу жок деген тастыктоодон өткөндөн кийин гана анан биз баягы жер-жерлерге вакциналарды беребиз. Бизге телекөрүүчүлөрдөн суроолор келе баштады. Мына ушул курамына кызыккандар чындыгында көп экен эл арасында. Ошол эле учурда мисалы бизге келген дары-дармектер дейт, Кыргызстанда өзү составы курамы текшерилип анан берилеби деген. Же болбосо мисалы чет өлкөдө кандай жазылып келген болсо бул жагында ошол боюнча эле берилип калабы деген. Бул жерде бизге келген вакциналар сөзсүз бизге эле эмес, башка эле Европа мамлекеттерине, мына ушул мусулман мамлекеттер өлкөлөрүнө барган вакциналар сөзсүз бүткүл дүйнөлүк саалык сактоо уюму тарабынан составы тастыкталып, баягы ар биринин вакцина ошолордун колунан өткөндөн кийин гана, ар бири вакцина баягы сертификат алгандан кийин гана анан бизге келип түшөт да. Бизге келип түшкөндөн кийин да баягы жогоруда айткандай, баягы департамент лекарственное обеспечение тараптан дагы бир сыйра тастыкталгандан кийин гана анан бизге келет. Биз деле баягы балдарыбыздын ден соолугуна биз деле күйөбүз, бышабыз. Баягы врач катары, иммунолог катары бул жагынан баягы ата-энелерден мындай бир эмеси болбош керек да. Беспокойствосу. Жакшы, бул жерде дагы ушуга байланыштуу эле суроо, саламатсыздарбы? Негизинен вакцина дейт, балдардын организмине киргенден кийин алардын төрөлгөндө жаралган иммунитетин алсыз кылат экен, дагы башка ооруларга бат чалдыгып калат деген ушундай суроолор көп экен да чындыгындачы коомчулукта. Балким сиз дарыгер катары жооп бересиз. Мындай болушу мүмкүн эмес. Баланын өзүнүн төрөлгөндө иммунитети менен төрөлөт. Азыркы алган эмдөөлөр бул кайра ошол иммунитетти бекемдейт. Бекемдеш үчүн ошонун максатында гана эмдөөлөр жүргүзүлөт. Бул жакшы. Андай бул туура эмес маалымат. Элдер ушундай түшүнүп, ата-энелер түшүнбөй ушундай эмелер болот. Анан көбүнчө үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда баягы балдарды улуттук календар боюнча эмдейбиз да, баягы 2 айында, 3,5 айында ар эме келгенде сөзсүз дарыгер өзүнүн үй бүлөлүк дарыгери баланы көрүп, балага консультация берип, алыш керек деп ошолор айтып, ошондо дагы маек жүргүзүп, ошонун негизинде берилет. Бул шектенүүлөр кайсыл жактан? Балким ушул балдары эмдөө алгандан кийин катуураак ооруп калыптабы, кандай? Эми баягы ар бир баланын организми ар түрдүү болот да. Мисалы үчүн сиздин организмиңиз өзүнчө түзүлгөн, менин организмим өзүнчө түзүлгөн турабы? Кээ бир балдар эмдөө алгандан кийин температура деле болбойт, башка деле болбой, жакшынакай болуп өтүп кетет ошо 2-3 күндөн кийинчи. Кээ бир балдардын организми ошого бир өзүнчө бир реакция берип, температурасы, дене табы көтөрүлөт, берген жерине кичине кызаруулар пайда болот, бирок будан коопсузданбаш керек да. Бул нормалдуу эле көрүнүш болуп эсептелет. Жакшы, телекөрүүчүдөн кийинки суроо, саламатсыздарбы дейт. Мына ушул эмдөө алгандан кийин дейт, баламдын санында дейт, без болуп катып калган дейт да. Ушуну кантип кетирсек болот? Жана кийинки суроо, азыр баламдын дейт ичи өтүп жатат, анан жашыл болуп өтүп дейт. Кеңеш бериңиздерчи деген суроо калтырыптыр. Ошол денесиндеги баягы бүтүп эме алган жерди аны көрсөтүш керек. Аны дарыгер көрүп, ошого жараша өзүнүн эмелери бар. Баягы физ кабинетке жазып берет, же баягы йодовый сеткалар жасап берет. Ошолорго карап, ошонун негизинде көрүп туруп анан эме кылыш керек, көрсөтмө бериш керек. Анан баягы ич өтүп атканына баласы канча жашта экен? Жашын айтпаптыр. Эгерде бала эмген бала болсо, көкүрөгүндө бала болсо, эне да өзү диета кылыш керек. Фрукт овочторду жебей туруш керек. Андан кийин балага пробиотиктерди бериш керек. Эгерде ичи температурасы жок, жөн эле ичип өтүп аткан болсо, бул вирусная диарея болуп эсептелинет да. Буга бифидум бактерий же линекс ушундай пробиотиктерди бир күндө бир малдан берип туруш керек. Анан өздүк гигиенаны сакташ керек, колун таза жууш керек, бутулкаларын кайнатыш керек, фрукт овочту бербей туруш керек. Кошумча катып калган боюнча. Ооба, кошумча айтып кетет элем. Бул жерде может баягы эне жанагы жери кичине кызара баштаганда бир тряпканы койгондур. Может үтүктөбөй койгондур, туурабы? Анан дагы бир жолу баягы кийимди таза, сөзсүз өзүңүздөр билесиңер, жуугандан кийин дагы сөзсүз үтүктөп кийимди балага кийиш керек да. Себеби дене төрөлгөндөн кийин баланын баягы терилери өзүңүздөр билесиз, көп нерседен эмеси жок, сезимтал болот. Ошондуктан да ушундай жолдор менен шишип калгандыр деп ойлойм да менчи.
Деги эле биз Кыргызстанда алып жаткан вакцина канча акчага келет, анан биздин бюджеттен канча акча бөлүнөт, ушул боюнча айтып берсеңиз. Мисалы көпчүлүгү бул акысыз деп шектелип атат деп айтып калдыңыз го, ушул боюнча. Бизге келген вакцина баягы бир канча миллиондогон акчага келет. Муну бүгүнкү күндө биздин 80%-ын мамлекет өзү төлөп атат. Биз 20%-ын биздин глобальный альянс вакцин деп бир баягы международный организация бар. Ошолор сатып берет. Бизге келген вакцинанын эч качан бекерге келбейт. Бүгүнкү күндө биздин чет мамлекеттерде өзүңүздөр билесиз, сөзсүз алар сатып алып жасатат балдарны. Себеби алардын жашоо турмушу, тапкан айлыгы ошого даремети жетет. Бирок биздинки бүгүнкү жашоодо баягы жашообуз бир аз баягы төмөнүрөөк, кыйынчылык болгондуктан мамлекетибиз ушу балдарыбызга кам көрүп, мамлекет өзү сатып берип атат. Жакшы, негизинен мына ушул эмдөөдөн баш тартып, анан баласы ооруп сиздерге кайрылган учурлар да болот да, А бул учурда ата-энеси кандай жоопко тартылат? Негизи эле бүгүнкү күндө баягы бизде баягы демократиялык мамлекет деп, аябай демократияны биз мындай кеңири койгонбуз да. Ата-эне өзү каалоо менен алсын депчи, прививканы. Бул дагы ата-эне туура түшүнүш керек да. Баланын ошол эле ата-эне убагында эмделген. Бүгүн ошо оорубай сак саламат жүрөт. Канча жылдан бери эмдөөлөрдүн негизинде бүгүнкү күндө өзүңүз билесиз, баягы кептөр оорусу, бума деп коет. Бүгүнкү күндө жок. Баягы шал оорусу бүгүнкү күндө жок. Ушу биздин бир канча жылда эмдөө жасап келгендин натыйжасы болуп эсептелет да. Азыркы мезгилде баягы 2-3 жылда бир кызамык оорусу пайда болуп калат. Бул көбүнчө өзүңүздөргө белгилүү, баягы миграция күчтүү болгон үчүн. Канча жакка биздин эл чыгып кетет, кайра келип атат, башка чет элдин адамдары келип атат. Ошонун негизинде кызамык оорулар катталып калып атат. Аны анализдеп карасак, негизи эле 1 жашка чейинки балдарыбыз ооруп калып атат да. Улуттук календарыбызда эмдөөдү биз 1 жашында, ошондой эле кошумча 6 жашында эмдөөлөр жүргүзөбүз. Ушундай бир жакшы натыйжалар бар да эмдөөдөн кийинчи. Жакшы, сиз бул боюнча эмне дейт элеңиз? Чындыгында мисалы кызамык кызылча деп калды да. Сиздер карайт экенсиздер, бул боюнча мисалы ушул эмдөөнү албай келип бул илдетке кабылып жатабы, же болбосо эмдөөнү алгандан кийин дагы ушундай ооруп калышы мүмкүнбү? Бизге эме боюнча баягы миграция күчтүү болуп атат деп атпайбы, бул бодоймун. Бизге быйыл декабрь айында келди, Андижандан алып келди да бизгечи. Ошо Андижандан кийин ошонун эмеси туташып кетти да. Андижандан келген балдар ооруду, 2 бала. Алар да ошо Андижанда, Кыргызстанда, нар жак бер жакта жүрүп, прививка алынбай калган балдар. 1 жашында, 6 жашында прививка алынбай калган балдар ооруду дагы. Ошонун негизинде ошодон уланып кетти. Андан кийин алар бизде көбүнчө 1 жашка чейинки балдар ооруйт. 3 айлык, 4, 5, 6 айлык кызамыкка каршы именно 1 жашында болот. Ошон үчүн көбүнчө ушул жылы бизде 37 бала ооруду, ошол 1 жашка чейинки балдар анча. Миграция деп калдыңыздар да, мисалы өз кезегинде вакцина албай, кайсы бир себептерден улам, же болбосо баш тартып албай кое турган болсо, мисалы окууга барганда, же болбосо чет элге иштөөгө барганда, мисалы справка талап кылат да. Ошондой учурда ар бир вакцина үчүн ал жаран канча акча төлөйт мамлекетке? Негизги эле өзүбүздүн улуттук календардагы вакциналар бекер. Анан кийин жогорку жаштагылар, баягы мисалы үчүн гепатиттин Б түрүндө биз баягы жаңы төрөлгөндө роддомдо алат, 2 айында алат, 3,5 айында, анан 5 айында алат. 4 жолу гепатит Б түрүнө каршы эмдөөлөр жүргүзөт. Ушул эле гепатит Бга бизге чоң жаштагы адамдарыбызга вакцина каралган эмес да. Аны каралган кайсы жерде? Баягы частный баягы эмдөө эмканаларда жасалат. Бирок ал жерде ал платный түрдө жасалат. Негизичи өзүңүздөр бүгүнкү күндө көрүп атасыздар, гепатит менен ооругандар аябай көп болуп атат, телевизордон канчасы чыгып атат. Чет мамлекеттерге барып боорун алмаштырып, же боорун бир тууганы алып барып, анын боорун алып коюп дегенде ушундай чоң проблемалар, канча деген акча, канча деген баягы жалатчылыктар бар да, туурабы? Эртеңки күнү жашоом кандай болот деген. Ошо бүгүнкү күндө дагы бир ушул студиянын багы өзүнчө үндөп кетет элем, ата-энелерчи. Улуттук календар бекеринен каралган эмес. Айына, жашына карапчы, ушуну өз убагында келип эмдетип турсак, ушу балдардын денеси сак болот.
Демек, сиздерге справка керек болуп кайрыла турган болсо, сиздер жардам берет экенсиз. Сөзсүз бүгүнкү биздин балдарды эмдөө алгандары 63 формада жазылат. Поликлиникаларда 112 картасында сөзсүз жазылат. Ошондой эле кошумча 63 форманы баягы бир жерден бир жерге көчкөн миграция жүргөн ата-энелер көп да, жоготуп алса, биринчи поликлиникада турган жеринде өзүнчө бир чоң журналыбыз бар. 63 форма деп коебуз, 64 форма. Ошого сөзсүз баланын эмдөөлөрү жазылып турат. Ошондой эле мына экинчи жыл кетип атат, биз сертификат берип атабыз. Ата-энелердин колуна баягы паспорттой болот да, ал негизичи колуна сөзсүз алган эмдөөлөрү жазылып, баягы эмдөөгө келген эненин колуна берилет. Ал эне ошо баланын күбөлүгү менен кошо алып жүрүш керек. Кайсы жерге барса дагы кокус билбей калса, кайсы эмдөө алган албаган ушу сертификатты карап, барган жердеги үй бүлөлүк дарыгерлер борборлору карап, ошого карап планга киргизе берет баланын эмдөөсүнчү. Урматтуу коноктор, маегибизге бир аз тынугу жарыялап, азыр болсо кезекте видео материалга берсек, андан соң кайрадан жолугушабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Сиздер ден соолук программасына ортоктош болуп жатасыздар. Ырдактуу теле көрүүчүлөр, бүгүнкү чыгарылышыбыздын темасын дагы бир эте эсиңиздерге сала кетсем, эмдөө балдарга өмүр тартуулайбы же оорубу деген теманын алкагында маектешип жаткан кербезибиз. Маегибизге кайрылып келсек, теле көрүүчүдөн мындай суроолор келиптир да, кызык. Саламатсыздарбы, ишиңиздерге ийгилик каалаймын. Биз мисалы сасык тумоого каршы эмдөөлөрдү алабыз дейт. Мына ушул сасык тумоого каршы вакциналар дейт, азыркы коронавирустан коргойбу деген суроо келиптир да. Бул суроону да жөн жерден берген эмес деп ойлойм да, себеп дегенде белгилери, симптомдору окшош деп атпайбы? Ошол себептен. Кандай жооп берет деңиз? Бүгүнкү күндө мен айтат элем, мына 12 инфекцияга каршы 12 түрлүү вакцина бар. Себеби баягы 12 түрүү вакцина чыгарып, 12 түрүү инфекцияга каршы болуп атат булчу. Туурабы? Бул жерде ковидке каршы азыр вакцина чыгарылды. Көзүңүздөргө белгилүү бир канча мамлекет аракет кылып атат чыгарганы. Гриппол вакцинасы сезондук гриппке каршы эмдөөлөр жүргүзүлөт, туура. Но бул жерде бирок клиникасы деле экөөнүкү эки түрлүү кетип атат. Ковидде өзүңүздөр билесиздер, баягы дем кысылуу деп атат, көкүрөк ооруу деп атат, кургак баягы жөтөл деп атат, туурабы? Дененин көтөрүлүшү деп атат, алсыздануу деп атат. Ошондой эле кошумча бул жерде ич өтүү дагы жүрүп кетет да. Но баары бир экөөнүн айырмасы бар клиникасындачы. Ажар айым, толуктайсыз балким? Ооба, экөө эки түрдүү болот. Грипполду алгандан кийин бул ковид болот эмес. Ковидке азыр ошо Булботойдун айткандай эле изилдөөлөр жүрүп атат. Азыр вакцинасы чыга элек. Гриппол алгандан кийин бул эми ковид менен оорубайт деген сөз жок, андай болушу мүмкүн. Демек, бул вакциналар ар бир ооруга өзүнө багытталып чыгат экен дагы, ошол оорулардан гана коргойт деп түшүнсөк болот. Кийинки суроо теле көрүүчүдөн: саламатсыздарбы, мен эмдөөгө каршымын дейт. Франция, Италияда эмдөөдөн баш тарткан эмеспи дейт. Анан биз эмдөөнү, вакцинаны алабыз да кайра эле ооруп калабыз деп айтыптыр да. Мисалы кызамыкка каршы алып дейт, кайра эле ооруп калган учурлар болот дейт. Мына ушул жөнүндө да тактама берип кетсеңиз, мисалы кайсыл эмдөөнү, кайсыл вакцинаны алганда өмүр бою адамда иммунитет болот, ал эми кайсыл эмдөөлөрдү мисалы жашоодо 1-2 жолу же 3 жолу алып туруш керек. Бул жерде көбүнчө эле прививканы биз 1 жашка чейин берип атабыз, эмдөөлөрдүчү. Ошо 12 инфекцияга каршы. Анан кийин кызамык боюнча суроо болуптур, кызамыкка улуттук календардын негизинде 1 жашында алат. Ошондой эле ушу 1 жашындагы иммунитетти да тастап бышыкташ үчүн 6 жашында дагы эмдөө беребиз. Бергенден кийин 2 жолу алгандан кийин сөзсүз балада баягы 100% болбосо да 99 бүтүн 5%га чейин иммунитет пайда болот. Ошондой эле баягы бул жерде кызамык менен кокус ооруп калса дагы өтө жеңил түрдө өтөт. Өтө жеңил түрдө эмдөө албаган балдардын баягы оорусу өтө оор өтөт. Анан кийин убагында кайрылбасы бунун баягы дагы бир оор учурлары пневмонияга айланып кетет да. Өзүңүздөр билесиз, пневмония болгондон кийин баланы врачтар же кайтара алат бер жакка, же кайтара албай, ушундай бир ситуациялар болот да бул жердечи. Анан кийин баягы
дагы башка прививкаларды алып кетсеңиз, мына кептөө булма оорусу бүгүнкү күндө катталбай атат, туурабы? Бирок муну жок деп айта албайбыз. Дагы бул да болуп калышы мүмкүн, убагында эмдөөлөрдү албаса. Ошондой эле шал оорусун айтып атабыз. Бизде 2001-жылы баягы эме алганбыз, сертификат. Ошо Кыргызстанда шал оорусу жок дегенчи. Бирок биз баягы миграция күчтүү, өзүңүз билесиз, ушул эле жаныбызда эле жайгашкан Пакистан мамлекетинде, Афганистан мамлекетинде шал оорусу бар, катталып атат. Ошондой эле ошол жерде баягы эмдөөдөн баш тарткан үчүн, жок, эмдөөдөн баш тарткан эмес үчүн убагында вакцина жеткиликтүү болбой калат мамлекеттечи. Бала убагында албай калат. Ошон үчүн баягы ооруп калат дагы, бул өмүр бою инвалидность калып келет ал баланычы. Жакшы, сиз тактама берип кетсеңиз, мисалы кабылдоолор ушул кызамык болуп ушул кайра дагы ооруп калат, анан жеңил өтөт атпайбы ушул боюнча? Ооба, бул кызамык менен ооругандан кийин баягы бала кабылдоолор алып келет да, кабылдоосу өтө оор өтөт. Пневмония, кореябай пневмония деп коет, ал аябай өтө оор өтөт. Бала жандандыруу бөлүмүнө чейин түшүп калат, жөтөлүп, дене табы көтөрүлүп, кабылдоолордо даже энцефалитке чейин алып келет. Өтө оор өтүп, дене табы көтөрүлүп, түшпөй, отек головного мозга алып келет. Өтө оор болот. Аны түшүнбөй эле көбүнчө баягы денесине биринчи сып чыгат дагы, аны көбүнчө баягы дифференциация кыла албай, аллергия деп нар жак бер жак алып барып, убакыт өткөзүп, биздин стационарга кечирээк келип калат да, убакытча. Ошонун негизинде кабылдоолор көбүрөөк болот. Жакшы, анан айрым бир өлкөлөрдүн баш тартуусу боюнча дагы суроо калтырганда көрүүчүбүз, ушул боюнча айтсаңыз. Негизги эле баягы биз деле статистикага карап турабыз. Баш тартуулар жок. Бүт эле Европа мамлекеттеринде эмдөөлөрдү жүргүзүшөт. Мына былтыркы жылы, мына өзүңүздөр билесиздер, баягы Украина мамлекетинде өтө чоң вспышка жүрдү, кызамык менен ооругандарчы. Себеби ал жерге убагында вакциналарды алыша албай, өзүңүздөр билесиз, баягы мамлекеттин ситуациясына карап согуш тигибилер жүрүп атты. Баягы эмдөө пайызы 30-40%га чейин түшүп кеткенде төмөндөпчү. Ошон үчүн оору сразу эле башын көтөрүп, баягы чоңдогон бир оорулар ошол жерде көптөгөн балдарыбыз, чоң жаштагы адамдар ооруп жатты да. Анан бул дагы бизде өзүңүздөр билесиздер, мен айтып аткан 12 инфекция менен көбүнчө жаш балдар ооруйт да. Жаш балдар ооруйт, бирок баягы убагында эмдөө албагандар, ошолор менен баягы контакты болуп калса, чоң адамдар да ооруйт. Бирок чоң адамдардын оорусу жаш балдарга караганда дагы өтө оор өтөт да бул ооручу. Ошон үчүн баягы эмне үчүн биз улуттук календарды мындай айтышып атат, 2 айында алсын, 3,5 айында алсын, 5 айында алсын. Себеби ошо ортодогу интервалды сактап, убагында алсак, иммунитет баягы биз баягы көңүлдө кандай иммунитет пайда болуш керек дегенде ошо пайда болот да. Эгер 2 айында алып, ошо боюнча 7 айында алып, же 1 жашында алчу болсо, анда ортодогу баягы иммунитет жакшы чыкпайт дагы, бала сөзсүз ооруп калышы мүмкүн да, эмдөө алганына да карабастанчы. Ошон үчүн календарды сөзсүз убагында көрсөтүлгөн боюнча алганга аракет кылыш керек. Жакшы, кийинки суроо телегөрүүчүдөн келген. Саламатсыздарбы дейт. Мен баламды төрөгөндө анын ден соолугуна байланыштуу албай калган элек дейт, төрөлгөндөгү вакцинанычы. Андан кийин карантин болду дейт, ошо ситуацияга байланыштуу албай калдык. Азыр балам 8 айлык болуп калды дейт да. Биз кантип кимге кайрылабыз, анан ошол төрөлгөндөгү вакцинаны алсак болобу деген суроо калтырыптыр да. Ушул боюнча айтып Бул жерде эми баягы карантин убагында болуп албай калган болсо, метатвод болупчу. Сөзсүз баягы өзүнүн врачына кайрыш керек, жашаган жериндегичи. Ал балага өзүнө баягы индивидуальный деп коет. Өзүнө индивидуальный календар түзүлөт дагы, ошоюнча баланы чакырып турат. Жакшы, айтсаңыздар, анан кимдерге эмдөө болбойт? Мисалы, убактылуубу же болбосо кечеңдетиппи, ушул биздин көрүнүшүбүзгө окшоп. Кайсы учурда бербейсиздер? Жакшы суроо болду. Бул эгерде бала баягы улуттук календар деп атпайлыбы, бала төрөлгөндө бар жок балдарга берилет. Эгерде туубаса баягындай оорулар болуп калса, баягы порок,
деген болот, жүрөк кемтиктери, ошол маалда бала кислороддо жатып, ошол эмени ала албай калган, көтөрө албай калган учурлар болот. Ошону кийин жакшы болгондон кийин, өзүнө келгенден кийин бул ботойн айтмакчы көзөмөл участковый врачтар негизинде өзүнчө календарь түзүлүп, ошо дагы дальше улантылып кетет. Анан кийин баягы эмдөө алыш үчүн сөзсүз түрдө баягы өзүнүн участковый врачы чакырат баланычы. Чакырат дагы ошол моментте баланы осмотр көрөт. Ошол маалда баланын дене табы жакшы болуп, эч кандай оорунун белгилери жок болсо берилет. А именно ошол маалда ооруп аткан болсо, ошол маалда берилбейт дагы. Бала бир аз жакшы болгондон кийин жасалат. Калтырылбайт, бирок жасалат жакшы болгон маалда сөзсүз. Жакшы, кошумчалайсызбы? Ошо кошумча айтканым жогоруда. Анан алардын таасири кандай болот? Мисалы, сиздер улуттук календарь деп жатасыздар да, ошол убакытта албай калды, кийин кандай болот таасири? Бул жерде негизги эле ошол ортодогу эле интервалды врач айткан, баягы үй-бүлөлүк дарыгерлер айткан интервал менен эле убагында келип турса, анда иммунитет сөзсүз пайда болот балада. Тубаса шал оорусу менен төрөлүп калгандарчы. Мисалы, тубаса майып төрөлүп калат го кээ бир балдар. Ошол учурда эмдөө ала албайбы? Мисалы үчүн баягы ВИЧ-инфицированный балдар төрөлүп калат, башкалар болуп калат. Аларды сөзсүз баягы участкада булар учетко алат. Анан баягы ошол ооруга каршы булар өздөрү дарыланып турат да. Ошо дарыланып бүткөндөн кийин баланын дени сак болгон кезде баягы врачтын көзөмөлү менен алганга болот. Баш тарткандарга бүгүнкү күндө кандай чаралар колдонулат жана бала бакчага кабыл алынабы же алынбайбы деген суроо калтырып турду. Бул жерде сөзсүз түрдө бала эмдөө алыш керек. Себеби эртеңки күнү ошол эле баласы бала бакчага барышын ойлош керек, ата-эне кийин мектепке барышын ойлош керек. Ал жер баягы общественный эмес да. Бир эле анын баласы барбайт, бир канча бала барат, туурабы? Ошол балдардын ден соолугун ойлош керек. Бир эле өз анан сөзсүз эмдөө алыш керек. Бала бакчага барыш үчүн өзүңүздөр билесиздер, сөзсүз справка суралат. Бала бакчага барыш үчүн баягы көөлүгү, жашкан жери, башкалардын сурагандан сырткары дагы баягы эмдөөлөрдү алганды 63 формасын сөзсүз сурайт. Ошол жерге келгенде ата-эне сөзсүз баягы бир эме ыңгайсыздыкка келип калат да. Бүгүнкү күндө эмдөөдү алыш керек сөзсүз. Ата-энелер эч кандай бир отказ деген болбош керек. Баягы вакциналардын биз сактоосуна, башкасына сөзсүз көзөмөл жүргүзөбүз. Мамлекетти баягы министрлик тарабынан, ошол РСК эмдөө борбору тарабында өзүнчө сактала турган жайларыбыз бар. Област өзүбүздүн баягы сактала турган жерлерибиз бар, райондордо бар. Ошондой эле баягы эмдөө каналарда дагы бүгүнкү күндө баягы заманга жараша заманбап атайын специализированный баягы музаткычтарда вакциналар сакталат. Ошондой эле вакцинаны бузулган, бузулбаганы боюнча ар бир биздин мына флаконубузда мына ушунун ичинде вакцина бар. Конечно, буну эртең иштетпейбиз, коркпоңуздар. Муну көрсөтүш үчүн эле алып келдим да бүгүн менчи. Мына жерде флаконный индикатор деп коебуз. Флаконный индикаторубуз аппак түстө болот. Бул деген жакшы сакталып атат деген нерсе. Эгер кокус баягы ысы, дене баягы сырттагы температура көтөрүлгөн, бул сөзсүз өзгөрө баштайт да. Ушу сырттагы температура вакцинага баягы зыяны тийип атат да, ушул жер карая баштайт. Уже карайып, капкара болуп калганда ушу баягы мына квадратыбыз. Уже бул вакцинаны биз иштетпейбиз. Ошондой эле бүгүнкү күндө өзүңүздөр билесиңер, шприцтерибиз баягы самоблокирующий шприц деп айтабыз да. Өзүңүздөр билесиңер, баягы одноразовый деп коебуз. 5 граммдык, 2 граммдык шприцтерди обычный эмеге иштеткендечи, процедурный кабинетте. Но биздин эмканаларда өзгөчөлүгү момунда одноразовый деп ушу шприцти айтсак болот. Но поршенде тарткандай, мына набирать эткенден кийин вакцинанын ичинечи, кайра балага бергенден кийин бул поршенибиз кайра мына артына кетпейт да, кайра муну иштете албайбыз. Экинчи, үчүнчү вообще негиз иштете албайбыз. Кайра вообще колдоном десек дагы колдоно албайбыз да. Ушул жагынан биз жакшы жетишкендиктер бар. Бул эмдөөдүн ийгиликтери десек болот. Эмдөөдүн ийгиликтери деп айтса болот. Ушу шприцибизди биз 2 айдан баштап мына 56 жашка чейинки баягы календарда көрүлгөн жаштарыбызга эмдетебиз да, жарандарыбызгачы. Ошондой эле баягы өзүбүз айттык, баягы кызамык
теги туберкулез оорусуна каршы эмдөөлөрдү кургак дейбиз. Кургачычуктун өзүнүн шприси болот да бул жердечи. Багы жаңы төрөлгөн ымыркай өзүңүздөр билесиңер аябай назик болот, туурабы? Ошого момунда ийнесин көрүп атасыңар, өтө кичинекей экен, өтө кичинекей ийне. Ушуга эле баягы 0,05 мл багы вакцинаны набирать этебиз. Мына 0,05ти мына 0,05ти набирать эткенден кийин дагы көп алабыз десек дагы ала албайбыз. Баягы дозанычы. Только ошо 0,05ке келип эле такалат биздин мына поршени. Кайра баланы эмдейбиз. Мына өтө ичке ийне. Баягы балага эмдөө жасагандан кийин кайра бул дагы баягы эмеси артка кайра кетпейт. Ушул биздин бүгүнкү күндө мына 5-10 жылдан берки жакшынакай бир жетишкендиктерибиз болуп эсептелет да. Ар бир балага ушундай өзүнүн индивидуальный шприцтер, өзүнө баягы однодозный вакцина деп коебуз, бир флакон гана иштетилип келатат. Бул жерде сөзсүз баягы чыгарган мөөнөтү, кайсы мөөнөткө чейин иштете алабыз, ошолор дагы жазылат. Жакшы, анан сиздерде жакшы сакталат дедиңиздер да, атайын узаткычтар бар деп айтып калдыңыз да. Бирок Кыргызстанга келгичекти кандай келет ал самолеттор менен? Кыргызстанга кандай сакталып келет, кандай шартта келет? Кыргызстанга келгенге чейин дагы бир самолетто сөзсүз сырттан келет. Аны бул жерге Кыргызстанга келгенде растамошка кылып, ал жерде да өзүнчө бир муздаткычтар да турат. Ал жерден келгенде республикалык эмдөө борборунда өтө чоң муздаткыч комнаталар бар. Муздаткыч багы холодильник эмес, чоң, аябай чоң, 10 метр кубтагы, 20 метр, 30 метр кубка чейин чоң холодовой комнаталарыбыз бар. Ошол жерде сакталат. Ал жерде атайын температураны көрсөтө турган багы термометрлерибиз бар, электронный ал. 30 күндүк багы кайсы температура сакталып атат, ошол жерде көрсөтүп берет. 30 күндүк данный сакталып турат да ошол жердечи. Ал жерден биздин атайын авторефрижераторубуз бар. Түндүк багы зонабызга өзүнчө областтарга, түштүктө областка өзүнчө авторефрижератор биздин ишканада турат. Ошол багы барып, багы определенный температурага коюп, анан кийин бизге жеткирет. Бизде да өзүбүздүн багы областтык кампалар бар. Ошол эле холодовой комнаталар бар. Ошолор жерде сактап беребиз. Бизге келип, атайын термосумкалар менен келип, райондор алып кетишет. Алардын өздөрүндө дагы муздаткычтары бар. Бүгүнкү күнгө баягы жооп бере турган специализированный именно ушул вакциналар сактай турган муздаткычтар менен сактайбыз. Жакшы, телекөрүүчүдөн мындай суроо келиптир. Саламатсыздарбы? Мен байкем баласы дейт, жакшы эле чоңоюп келат эле дейт. Анан эмдөө алгандан кийин дейт, талма оорусуна кабылып, андан кийин чарчап калды дейт да. Буга кандай жооп берет элеңиздер деген суроо калтырыптыр да. Бул учурда кимдин күнөөсү? Балким ошол эмдеп жаткан медайымдар күнөөлүү эмне себептен ушундай болуп калышы мүмкүн? Бул жерде баягы орусча айтканда совпадение деп коет да. Баланын организми. Сиз ошентип ойлойсуз, Ооба, совпадение деп коет. Бала бир ичинде бир оору чыга албай турган кезде дене табы жакшынакай турат, башка болот. Анан кийин биз прививканы жасайбыз. Ошо менен одновременно жана оору чыгып калат да. Ооруп калганда эле сразу атене прививкадан көрөт да. Анан кийин бизе комиссия бар. Аны сөзсүз изилдейбиз. Прививкадан болду же башка оорудан болду депчи. Бир учурду мен сиздерге айтып берсем, мына Жалал Абад областында бир бала ушундай эмдеп алгандан кийин баягы мерт кетет да. Анан изилдейбиз. Изилденсе, баягы баланын энеси базарда отурат. Өзүңүздөр билесиңер, азыр жашоо шартта көп эле базарга барып баягы тиричилик кылышат. Анан кийин дене табы көтөрүлүп атат дегенде үйүндөгү жашаган кишиге парастомол берип койчу. Врач айткан, берет. 2 саат өткөндөн кийин дагы дене табы ушундай көтөрүлүп турат, күн ысык кез, жай кезинде. Дагы парастомол берип койчу дейт. Ушинтип баягы парастомол несколько раз балага берип атат. Берип атат дагы анан бала баягы мерт кетет. Изилдеп келсе, бала баягы вакцинадан эмес, парастомолдун передозировкасынан өтүп кетип атат да. Ошого атене дагы мындай бала эмдеп алгандан кийин 1-2 күн өзү карап отурганы жакшы дейм да. Эмдеп алгандан кийин эле балдарга өзгөчө кам көрүү керек экен, э? Ооба. Баягы маек берет да, айтат да участковый врачтарычы. Сөзсүз баягы эмдеп алган маалда
3-4 күн эч жака конокко барбаш керек, үйгө да конокторду чакырбаш керек, өзүн жакшы бөлмөдө карап, жакшы карап туруш керек да. Аны бизде ата-энелер кулак салбай эле базарга жөнөйт, ал жака жөнөйт, баласын алып алып эле общественный транспорт, маршрутка, мындайларга чыгарып алып, анан дагы бир орун кошуп алат дагы. Ошонун негизинде бул вот айтмакчы совпадение келип калат дагы. Башка нерседен эме болсо, мерт кетсе дагы, вот прививка алган эле ушудан болду деп прививканы туштай берет да, прививка. Жакшы, кийинки суроо телегөрүүчүдөн келди, бат-баттан жооп берсеңиздер. Саламатсыздарбы? Мына ушул кургагучукка каршы эмдөөдү айтасыз, кепилдик бересиздерби дейт, өмүр бою ошол бала кургагучук менен оорубашына дейт. Бул жерде эми биз баланын кыскача ооба кепилдик беребиз деп айтыш деле кыйын бүгүнкү күндөчү. Себеби өзүңүздөр билесиз, жашоо турмуш. Демек, вакцина алса деле кайра ооруп калышы мүмкүнбү? Ушул биз берген баягы түрү менен ооруйт деп айтпайм, башка түрү менен ооруп калышы мүмкүн. Жакшы, саламатсыздарбы? Мен балам дейт, ошол башында суусу бар болуп, гидросефалия илдети менен төрөлдү дейт. Азыр 3 жашта дейт, эмдөө алып элек дейт. Аларга кандай болот деген суроо калтырыптыр да. Берилеби, берилбейби? Алар көтөрө албашы да мүмкүн да. Гидроцефалияларга көбүнчө берилбейт. Ошол участковый врачы көзөмөлдө турат, алар себеби башында суусу аябай көп болот да, шунтирование кылгыга чейин алып балдар эмдөө алынбайт. Убактылуу алынбайт. Шунтирование кылгандан кийин уже алынат. Жакшы, кийинки суроо телегөрүүчүдөн. Саламатсыздарбы? 16 жаштан кийин дагы вакциналар бар экен дейт. Анан бирок дейт, биздин айылда дейт, фаптарда бизди тегелер чакырбайт дейт да. Ушул боюнча кандай жооп бересиз? Ооба, улуттук календар. Мына сиздер баягы негизи эле поликлиникага, фаптарга барып турсаңыздар, ошол же эмкананын алдында илинип турат улуттук календар. Ар бир жерде жетиштүү. Ошол жерден окуп түшүнсөңүз, окуп алсаңыз болот, кайсы инфекцияга каршы, кайсы жашта эмдөөлөрдү алса болот. Улуттук календарда 16 жашында алат, 26, 36, 46, 56 жашында кептөөргө каршы, ошондой эле баягы тырышма оорусуна каршы эмдөө алышат. Аны ким көзөмөлдөйт? Мисалы, айыл жергесинде чакырбайт экен да. Фельдшерлер ошо. Фаптын жетекчиси фельдшер болот. Фельдшер чакырыш керек, сөзсүз чакырылат. Жакшы, телегөрүүчүдөн суроо келиптир, саламатсыздарбы дейт. БЦЖ вакцинасынын курамында натрий глюконатты рак ооруларын алып келет дейт. Сиздер кандай жооп бересиздер деген суроо калтырыптыр да. Жок, бул жерде көбүнчө эле баягы вакцинанын составына ошо бактерия, алсыздандырган бактерия, ошондой эле ушул бактерия башканын ичиндеги эмелерди сактап туруш үчүн антибиотик кошулат. Ошондой эле ошонун натыйжасын бериш үчүн баягы эмелер кошулат, баягы консерванттар, адюванттар. Эч кандай бир рак оорусуна же башка ооруга алып келе турган бир зат жок да, зыян келтире турган балагачы. Жакшы, мына ушул улуттук календардын ишке ашуусу үчүн ким көзөмөлдөп турат? Улуттук календар биринчи эле ошо биздин саламаттык сактоо министрлиги көзөмөлүндө болот. Ошондой эле биз улуттук календарды бизде республикалык эмдөө борбору бар, областтык эмдөө борборлору, шаардык эмдөө борборлору, ошондой эле ар бир райондо эмдөө борборлору бар. Ошондой эле баягы ССМдерде, поликлиникалардын өзүндө дагы эмдөө борборлору бар. Ошону календар боюнча чакырып атканын, канча пайыз аткарылып атканын, канча бир кайрылуулардын баардыгын ушулар көзөмөл кылып турат. Анан телегөрүүчүдөн дагы бир суроо келген. Мисалы, убагында албай калып дейт, азыр биз чоңойгонбуз дейт. Анан биз азыр кимге кайрылабыз? Ушул албай калган вакциналарды алсак болобу деген суроо калтырып. Сөзсүз түрдө баягы өздөрүңөрдүн поликлиникага, жанагы үй-бүлөлүк дарыгерлер борборундагы дарыгерине кайрылса болот. Алар акысыз жасап берет. Жакшы, анан мисалы айтып атасыздар да, эгерде кечигип калса, ага өзүнчө календар түзүлөт деп да. Бирок вакцинаны бир ачканда, мисалы, мынча балага бериш керек, болбосо бузулуп калат деген да учурлар болот да. Алар кантип ошол календарларды бири-бирине туш келтирет? Ошо сөзсүз баягы ошого баягы бузулбаш үчүн биздин муздаткычтарыбыз бар да. Ошол жерде сактайбыз. Ошол жерде термометрлер бар, ошол менен каралып турат температураларычы. Ошондой эле булар биз кошумча дагы бир запас вакцинерибиз болот. Ошондо убагында албай калгандарга же миграция Россиядан келген балдар болуп калат. Ошолорго дагы сөзсүз түрдө вакцина каралат. Жакшы, кандай толуктайсыз?
ошол участкасында балдардын сандарын билет да, бар жок баланын карталары болот. Ошол картанын негизинде бир числодо төрүлгөн, мисалы 1-ден 10-на чейинкилерди чогултуп бир берет, бир ачканда 10 балага жетиштүү болот. Ошонун катарына кошкот да, 1-ден 10-на чейин, 10-нан 20-сына, 20-сынан 30-на чейин. Ошол кошуп алып туруп, ошонун негизинде эле берилет, эч кандай нарушение болбойт бул жерде. Жылдыга перепис жүргүзүлөт. Элдерчи 1 жашка чейин балдар, 1 жаштагы балдар, андан чоң. Ошо перепистин негизинде планга коюлат балдар эмдөөгө, ошонун негизинде эмдөө иштеп жүргүзүлөт. Даун синдрому менен төрөлгөн балдарга берилеби деген суроо калтырып турат. Бул соңку суроо болсун, Берилет. Берилет. Анын өзүнүн ден соолугуна карап, берилет, айтып атпайлыбы? Жакшы, ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто Булбул Уметова Ош шаардык ооруларды алдын алуу боюнча мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун башкы иммунологу жана ошондой эле кийинки коногубуз Ажар Темирбердиева, Ош шаардык клиникалык ооруканасынын балдардын жугуштуу оорулар стационарынын 4-бөлүмүнүн бөлүм башчысы болду. Сиздерге рахмат айтабыз. Оорубаңыздар, сак саламатта жүрүңүздөр. Ушун менен ден соолук программасы өз соңуна келип жетти. Аны мен Сейит Амираев алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.